Бишкек шаарынын тургуну Кадыр Самакбаев таң эрте туруп, кышта үшүгөш үчүн кара алтынды саткан базарларды кыдырып, көмүр издөөдө. Бирок анын айтымында кыш баштала электе көмүрдүн баасы тоннасына 4000 сом болушу, анын сатып алууга чак чамасы жетпешин айтат. Я пришел сюда, хотел купить уголь. Уже время поджимает. Мен бул жакка атайын көмүр алууга келгем. Суук дагы түшүп келе жатат. Көмүр сатчу жайлар абдан көп. Кара кечеде көмүр жетиштүү деңгээлде дешет. Бирок баасы өтө бийик, 4200 сом 1 тонна. Бул мен үчүн өтө кымбат. Мына мага жаңы эле көмүр сатуучулардын бири чыгымдардын көбүн жеткирүү менен байланыштырат. Мен мына азыр 3 көмүр сатуучу жайды кыдырып келдим. Көмүр көп, унаалары дагы көп. Бирок эмне үчүн кымбат аны эч ким билбейт. Бир ай мурда көмүрдүн баасы 3000 сом эле. Эми азыр болсо 4000ден 4200 сомго чейин чыгып отурат. Ну, это я считаю очень дорого. Азыркы учурда кардарларга соодагерлер көмүрдү бир гана кара кечеден алып келишүүдө. Себебин алар Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чегарадагы көйгөйлөрдү байланыштырышат. Ал эми Кадыр Самакбаев өлкө жетекчилерин жана өкмөттү көмүрдүн баасын кымбатташын көзөмөлгө алып, оңунан чечип берүүсүн өтүнөт. Хотел бы, чтобы наши власти, наше правительство это... Мен бийлик өкүлдөрүнө кайрылып кетет элем. Бул кымбаттоону көзөмөлгө алып, чечип берүүсүн суранат элем элди ойлоп. Мына азыр көмүр алууга көбү келип баасын угуп кетишүүдө, себеби өтө эле кымбат. Эмне кылабыз андан аранан? Бул жактан азыр үйгө чейин көмүр алып баруу 2000 сом, көмүрдүн тоннасы 4200 сом. Бул өтө эле кымбат. Эгерде болбосо Курманбек Бакиев айткандай, жакын арада эл тезек жагууга өтүшү керек. Ушундай эле болуп калды анда. Тезеки перейдем, наверное. Көмүр сатуучу Байзак Сарыкбековдун айтуусунда, элдин баары кышка даярдана баштаганы менен байланыштырат. Жана ошондой эле күйүүчү майдын кымбаттап жатышын дагы бирден бир себептер экенин билдирет. Байзак Сарыкбековдун азыркы учурда 2 жүк ташуучу унаасы бар. Ал жумасына 2ден унаа көмүр алып келип сатат. Соодагер бир айдан кийин кайра кара отундун баасы өз ордуна келип арзандаарын билдирди. 25-30 тоннага чейин алынып келет көмүрлөр кара кечеден. Ошол тиякта көмүрдүн аз болгонуна байланыштуу бир жумалап жатып калабыз, ошон үчүн бир жумага айланып калат. Кымбатташын себеби ошо элдер көп массу ала баштаган байланыштуу ошо кымбаттап атат. Ошо кыш келатканда байланыштуу. А так бир жарым айдан кайра өз баасына ылдыйлап түшөт. Жогорку кеңештин депутаты Отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин мүчөсү Жыргалбек Турускуловдун айтымында, көмүрдүн кымбаттоосу боюнча эртең парламенттин комитетинде маселе көтөрүлүп, бул көйгөй каралат деп билдирди. Ага кошумчалай ал Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине кара алтындын кымбатташы боюнча тапшырма берилген деди. Эми негизинде көмүр азыр Казакстандан келбеген үчүн кичине агатаж болуп атат да. Эми мунун негизинде бизде деген бийлеген структурада антимонополия бар. Антимонополия жолго салыш керек да, жөнгө салыш керек мунучу. Жөнгө салып эми бизде в основном эмнеден баасы көтөрүп берет? Бизден жана перекупщиктер, посредниктер, ошолор кымбаттап атпайбы? Ошону регулировка кылат. Негизинде бизде деген, мисалы үчүн өзүнүн аркы 1200ден 1300га чейин деп тариф коюлган. Андан тары мынча сомдон ашпасын деген антимонополия иштеш керек да. Эртең да комитет болсо, эртең да комитеттен дагы бул боюнча да көтөрүп айтабыз өкмөткө, анткени карапайым элди кыйнабаш керек да. Коомчулукта көмүр базарында мына ушундай кырдаал созулса, кара отундун баасы дагы кымбаттайт деген кооптонуу бар. Ал эми өкмөт кымбаттоону утурумдук көрүнүш катары баалап, Кыргызстан өзүн көмүр менен камсыз кыла аларын маалымдайт. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.